ошондой уже куугундук башталды. Себеби дагы бир жолу айтып коеюн. Болду, ушактын кереги жок. Бизге ал ушактын кереги жок. Таштадылар деп атам. Биз таштадык эле, өзүңөр баштадыңар. Өзүңөр баштадыңар, келгенбизде баштадыңар. Мынтип Бирималага келе албай жаткандар Ош шаарындагы номер 4 Манас Ата муниципалдык аймактык башкармалынын кызматкерлери. Алар мында аталган ишкананын жетекчисине нааразы болуп чогулушкан. Алардын айтымында кызматкерлерге жетекчи тарабынан кысым болуп, жүйөсүз кадрлык алмашуулар болуп жатканын билдиришүүдө. Ал баланы, ошол иштей турган баланы неме кылбастан мурдагы иштеп кеткен. Коррупционер, ушул бизди таза баланы кетирип туруп анан ушул коррупционер немени алып келди. Ушул келген күндөн баштап, мынакей, эгерде мен жалган айтсам, коллектив айтсын. Мына жерде бухгалтер экөө аябай иш кылышкан да, буларчы. Иш кылышкан үчүн ушул жерде бухгалтер бардыгыбызды квартальныйлардын оозун жаап туруп биз менен кадимкиде урушуп атпайбы? Тиги болушупчу. Бир айда эч кандай результат жок. Жанагы өздөрү айтышты эле, жанагындай эшек жайлоо дейдиби, эмне дейт, ушундай сөздөрү бар экен. Точно ошол эми болдук. Азыр биз уже кыйналып бүттүк. Булар келишкенде дагы чогулуш болбойт, эчтеке болбойт. Анан кийин бир-бирден чакырат. Бул азыр муну замындагы незаконно келип отурат мындай караганда. Жетекчиге нааразы болгон тарап 60 жаштан жогорулап калган кызматкерлер жумуштан негизсиз кетип жатканын айтып, алардын укугу тебеленип жатканын билдиришүүдө. Мындан улам алар жаңы жетекчи менен иштей албай турганын жана буга чейинки жетекчи кайра кызматына келишин талап кылышууда. Келип эле мына 65тен жогоркусу кетсин, камчы кетсин, Төрөев камчы, Кедеева кетсин, нар жактан Бакыев кетсин. Эми булар өздөрү айтып берсин. Бирок кече мени чакырганда мен айттым эртең менен жыйнашка келеличи. Эмне үчүн мындай нерселер болуш керек? Биз 40 жылдап кызмат кылып койсок, куруп койсок, негедир түшүнбөгөн адамдар келип алып аларды талкалашка биз уруксат беребиз. Ал эми аталган кызматтын жетекчиси шайлоо иштерин уюштуруу менен алек болгонун айтып, көзгө көрүнүктүү иш деле болбогонун билдирди. Мындан сырткары кызматкерлердин ага айтылган сындарын баарын четке кагып, ал тарабынан эч кандай басым болбой турганын айтты. Мен келгенден кийин шайлоо болуп калды. Шайлоодо эч кандай бир баягындай иш-чараларды өткөрбөй биз шайлоо менен болуп калдык, шайлоону уюштуруу жактары менен. Анан эми бул жерде азыркы кызматкерлер мен кызматка келгенге чейин эле биз конкурстук сыноодон өтүп жатканда эле ошондой бир интеграларды кылып келишкен, келишпесин, ошол мурунку убактылуу иштеп жаткан Нургазы деген жетекчи бизде калсын ана мына дегенчи. Мен келгенден бери эч бир кызматкерлерге бир куугунтуу кандай мен жасай элекмин. Бирок мен тартипти орнотконго аракет кылып атам. Бул жерде ар бир кызматкерге, ар бир ошол кварталдык комитеттин төрайымдарына убакыт саатында жумушка келүү боюнча, жумушунда отуруу боюнча мен талаптарды алардан катуу коюп атам. Бир топ убакыт жетекчи менен тартышып, бирок бир пикирге келе албаган ишкананын кызматкерлери жергиликтүү бийлик менен да жолугушту. Алар буга чейин да кала мэри менен жолуккандарын айтып, бул жолкусунда чечкиндүү жыйынтык чыгарып беришин суранышты. Манас Ата аймактык башкармалыгынын башчысы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык дайындалган. Бул жерде бир да мыйзам бузуу болгон эмес. Мамлекеттик кадр кызматы тастыктайт, конкурстук комиссия баары тастыктайт. Ал эми ошол жерде коллектив менен кварталдык комитет, домкомдор менен иштеши албай аткандыгы, ал коллективдеги моралдык психологиялык климат жакшы болбой аткандыгы боюнча биз мэрия барып жеринде карап, эки тарапты тең угуп, анан чечим чыгарабыз. Азыр бир тарапты уктук, азыр эми башка тарапты да угуш керек. Жаныбек Чолпонбаев Ош шаарындагы номер 4 Манас Ата муниципалдык аймактык башкармалыгына жетекчи болуп, ушул жылдын ноябрь айында 3 айлык сыноо мөөнөтү менен дайындалган. Ал бул ишкананы 2015 жылдары да жетектеген. Айжамал Түгөлбай кызы, Азам Бузриков, ТМЖ жаңылыктары.